Саламатсыздарбы, урматтуу Учбек YouTube катталуучулары, эфирде жаңылыктар түрмөгү күндү маанилүү болгон жаңылыктарды кесиптештер менен даярдап берем. Андыктан каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыздар. Москва боюнча смотрящий деп аталган жаран кармалып, Бишкекке алынып келинди. 2025 жылдын 10 июнунда Москвада Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары тарабынан издөөдө жүргөн жаран кармалды. Ал уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турат. Ал оор кылмыш жасаганлыгы үчүн айыпталууда. Ыкчам маалыматтарга караганда, жаран Москва жана Москва облусу боюнча смотрящий деп аталган милдеттерди да аткарган, кылмыш дүйнөсүндө жогорку макамга ээ. 2025 жылдын 10 июнунда ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кызматкерлери, Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин кылмыш башкы башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте Москва шаарында кыргыз жаранды кармашкан. Азыркы учурда ал эл аралык мыйзамдарды жана эрежелерди так сактоо менен кармалган жаран учак менен Кыргыз Республикасына алып келинди. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Орусия айрым мигранттарды өлкөдөн чыгып кетишин талап кылды. Себеби иштебеген жана окуу жайларда окубаган мигранттар, ошондой эле манжа изи көзөмөлүнөн өтпөгөн же орус тилин билбегендер Орусиядан чыгып кетүүгө тийиш. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министри Владимир Колокольцев билдирди. Анын кайрылуусун министрликтин өкүлү Ирина Волк өзүнүн телеграм каналына жарыялады. Өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттар болбошу керек. Жумушсуз калгандар, университеттен четтетилгендер, манжа изи көзөмөлүнөн өтпөгөндөр, тил үйрөнбөй жаткандар жана орус коомуна эч кандай пайдасы жок мигранттар биздин өлкөдөн чыгып кетиши керек, деди Колокольцев. Ички иштер министрлигинин башчысы мигранттар арасындагы кылмыштуулукка каршы системдүү чараларды көрүү кажет экендигин айтып, андай иштер коомчулукка жарыяланышы керектигин баса белгиледи. Министр 3-чү зарыл чара катары миграция бөлүмдөрүндөгү кезек күтүүлөрдөн арылууну атады. Документтерди өз учурунда жасатып, тартипсиздикке жол бербөө маанилүү экендигин кошумчалады. Айта кетсек, Орусияда миграциялык саясатты катаалдаштыруунун жаңы толкуну 2024 жылдын жазында башталган. Быйыл көзөмөлгө алынган адамдардын реестри иштей баштады. Ал жерге Орусияда мыйзамсыз жүргөн чет элдиктер тууралуу маалыматтар киргизилет. Ал эми апрель айынан бери мигранттардын балдары мектепке кабыл алынганга чейин орус тилин билүү боюнча сынактан өтүшкөн. Мындан тышкары чет өлкөлүк жарандарды өлкөдөн чыгаруунун өзгөчө режими киргизилип, мыйзамсыз мигранттарга кирүүдө жана аларга кызмат көрсөтүүдө укук бузуулар үчүн айып пулдар белгиленген. Көбүнчө Орусияга КМШ өлкөлөрүнөн барышат. 2024 жылы Тажикстандан 128 миң, Өзбекстандан 107 миң, Кыргызстандан 105 миң адам барган. Миграциялык саясат каталдагандан кийин аталган өлкөлөр өз жарандардын укугу тебеленип жатканын байма-бай айтып келишет. Булак супер кежи. Мындан ары Ош шаарында коондарыбыз бир эле жерде сатылат. Чечимди кала башчысы көчөдөгү сооданы иретке келтирүү максатында кабыл алган. Ага ылайык эми ар ким каалаган жерине, жолдун жээгине унаас менен туруп соода кыла албайт. Коондарыбыз сатуу үчүн жаңы муниципалдык базардын жанынан Шамшат көчөсүндө 3 гектар жер даярдалганы кошумчаланды. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жакындарыңыз менен жакшы маанайда, жагымдуу атмосферада, эң башкысы суу үстүндө эс алып, же болбосо ар кандай маараке салтанатты өзгөчө белгилөөнү кааласаңыз, анда бизге кайрылыңыздар. Туулган күн, той маараке, кыз узатуу, кандай гана жакшы саамалык болбосун, өзгөчө, керемет элес калтырган бактылуу мүнөттөрдү биз менен өткөрүңүз. Табиатка суктанып,
Кыргыздын даамдуу тамактарынан даамсызып, көңүлдүү эс алып, чер жазып кетиңиздер. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы байланыш номерлерине кайрылыңыз. Бактылуу мөөнөттөрүңүздү Бекболду мырзанын командасы менен өткөрүңүз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет.